Endi mana uy mana bosib qoladi. Jalolabad şahrındагы Nagorny көчөсүнүн тургуну Арапат Максудова 10 жылдан бери оору менен алышып жаткан бир тууган агасын карайт. Жашаган үйү ушул авариялык абалда турат. Тамдын дубалдары урап өз алдынча кыймылдай албай жаткан аксакалды басып калуу коркунучу жогору. Карантинсиз эле жегенге наны жок күн көргөн бул үй бүлөдө бүгүнкү күндө абалы өтө оор. Шаар бийлигинен эч кандай жардам көрсөтүлгөн эмес. Yo meriya tomonidan, yo bir damkom tomonidan hali bizga hech qanaqa yordam bo'lgan yo'q. Endi damkom so'raydi, nima bo'lyapsizlar, qandaysan, borib uchradingmi, so'randingmi, u bu men aytib qo'yganman, men aytganman deydi. Shu bilan ekan, bo'pti deyman, qolaveraman. Shu 10 yil bo'ldi yotganiga, 10 yildan beri yotadi mana shu yerda. Ayog'i singan, oyog'ini temir qo'yish kerak ekan. Biz temir qo'ydira olmadik. Undan keyin qonidan operatsiya qildirib, biz kateter qo'ydirdim. 3 marta operatsiya bo'ldi. Bu bola 3 marta operatsiya bilan yotibdi. Endi bitta oyog'i bilan sal mayrimga qo'yib olib turib, bunday qilib olib chiqib olib kelayotgandim. Endi men bitta oyog'im ham deydi. Endi meni qimillatma. Endi men sinisi bo'laman. Meni qimillatma. Shu yerda o'tiraveray, ovqatimni ber bo'ldi deyapti. Ana garshoklarda o'tiradi, ana bittasiga qo'lini betini yuvadi, bittasiga shu garshokka o'tirib oladi. Men chiqib turaman. Kirganimdan keyin to'kib qo'yaman. Shunaqa ahvoldamiz hozir biz. Жергиликтүү тургун аймактагы 5 үй бүлөгө немецтер тарабынан берилген азык-түлүктү ушул сыяктуу муктаждарга таратып бергенин айтат. Булардын карообу жок, аябай эч ким жардам берген жок. Мэрия тараптан ham шундай жерге келип, шундай муктаждарга жардам берсе, рахмат. Шул немистер бар экен, шулар келип, шундай аз-маз жардам помощтар таркатышты. Шуларга алып келип, шунту бердик. Өлкөнүн социалдык фондунун башчысы карантин учурунда пенсияларды өз убагында ар бир пенсия курагындагы жарандын үйүнө жеткирип беришерин айткан болчу. Бирок иш жүзүндө Жалалабад шаарынын бул аймагында айтылгандай болбой жатканы маалымдалды. Толук кандуу өз убагында пенсиялардын баардыгы тең үймө-үй үйлөрүнө колдоруна жеткирилет. Пенсиянын көлөкөсүндө көргөн жок. Үйгө алып келип берет деген, мен учетум башка жакта. Өзүбүз бул жерде турабыз, Нагорныйда. Нагорныйды учетко коелу десек, бир красный зона деп койбой атат. Азыр мына орозо жакындап келет, же пенсиядан жок, эч нерсе жок. 10 неврем алдым да. Ачка отурушат. Бул үй бүлөдөгү пенсия курагындагы эне мындан 4 күн мурда каза болуп калган. Оор шартта жашаган үй бүлө мүчөлөрү маркумду айрым коңшуларынын жардамы менен жерге беришкенин айтат. Маркумдун пенсиясын алууга көрүлүп жаткан аракеттен майнап чыкпай турат. Өлгүчө квартирада жашады да, анан өзүнүн үйү жок. Бирөөнүн үйүнөн чыгардык, действительно. Мына өзүбүздүкү эмес бул дагы квартира. Буга айына 1000 сомдон пул төлөйбүз. Алып келип берген жок пенсияны. Азыр ушу пенсиясын алып, ушу бир 9 күндүк буларда ошондой эмеси бар. Ошону өткөзөйлү десек, эми ошо поликлиникага барса рентген кагаз керек, кровдон, мачадан, бар жоктан справка керек, анан болот, анализдер болмоюнча болбойт деп, мына 3 күндөн бери барат да. Ушул эле аймактын тургуну Адина Базарбаева да өкмөттүн жардамына муктаж болуп отурат. Жергиликтүү бийликке бир нече жолу кайрылганын, ошол айтылып жаткан немецтер тарабынан бир аз колдоо алууга араң жетишкенин белгилейт. Мындай жарандар аймакта аз эмес. Биз чуркадык, бияка чуркадык, бияка чуркадык, очуртка ham туруп ала албадык. Ала албастан анан кийин замирежеге бана кылдык эле, замиреже алып келип берди. Атам өтүп кеткен, акам чыгып кеткен. Биз бир кыз, бир уулбуз. Апам, мен, кызым үчөөбүз жашайбыз. Апам азыр касал, эжесинин үйүндө таштап келдим. Шараят жок, караганы. Ошого азыр эжеси карап атат, үйүнө алып барып. Биз али күнүмдүк ошол жашоо менен күнүмдүк машинени минип алып, көчөгө чыгып алып, кичине 5-10 сом пул таап бала бакканбыз. Азыркы ошол күнүбүз токтоп калды. Мына 30 күн, 35 күн почти болуп калды.
30-35 günden beri biz hiç kanday tirikçilik yok mende. Bar joğum nol. Hazır eşlik vaqtda men jardamda ele kütelbeymin. Meriyadan jardam bergen yok bana. Hali bir kartuşka tuğrap 7 adamga tamak kılış özün düşüne veresin. Oşo eptep emi apası eptep jengil ekonomika kılıp otat. Pensiya oşol mına çoğun ne verem hazır 5'ke çıkıp kaldı. Şonu pensiyaga çıkarganıma mına emi 3-4 ay bolup kaldı. Oşonun pensiyası ayılda turat, oşonu apkel elbeytan balam, çındığı. Hazır oşonu apkel bolganımda hem 5-6 gün araka jetip kala ölem dep oylanıp otamın. Hazır öte kıyın bolup otat balam, öte kıyın. Çında meriyadan hiç kanday jardam bergen yok bizge. Bizi Nagorny köçesine bergende baylarga beredi eken, kembakal bizler görsegenlerge yok. Aymaktagı ayıl başçısı Jalalabad şahardык mэриясы өкмөттөн жана жергиликтүү бюджеттен бөлүнгөн жардамдарды таратууда башаламандыкка жана өз билемдикке жол берди деп эсептейт. Мындан улам жергиликтүүлөрдө абал күн сайын оорлошуп баратат. Урматтуу президентибиз айтты, туура сабыр кылыш керек, сабырдын сары алтын дейт, тегиз силерди карабай койбойбуз, карайбыз дейт. Ну, биздин өзүбүздүн жергиликтүү иштеген бийликтегилер башкалар нормалный карап, нормаль кандай өзүлөрү келип койсо дагы, келип кайсы жерге бөлүнөбүз дегенде биз өзүбүз айтып, мына жерге мындай бөлүп берсеңиз, андан нардан кийин бөлүнүп кете берет деп айтат элек да. Палапарчы болду да. Палапарчы болуп кетти. Шаар бийлигинин өкүлү азык-түлүк таратууда жол берилип жаткан бул сыяктуу көрүнүштөр боюнча буларды билдирет. Нагорный көчөгө бүгүнкү күндө 5 жолу көп помощь берилди. Эң жакыр адамдар, жашаган адамдар ошо катмар ошол жерде. Ошо менен чектелбестен Дача, Рассвет, Тиллек, Электрон, Бахар биримдик, азыр биримдик болуп калган. Ошол жерлерде аябай аянычтуу эмелер бар да. Ошон үчүн бүгүнкү күндө мына Создашты аркылуу 116га берилди. Бул даректүү. Анан кийин мына мэрия тарабынан Чыңгыз Айтматов боюнча 505 адамга даректүү жардам берилди. Бүгүнкү күндө 622 адам бүгүнкү күндө даярдап койдук. Эртең бүрсүн мына депутаттар чечиптир. Эртең бүрсүн Кудай кааласа чечилсе эртең бүрсүн беребиз. Нагорный аймагында 200 чамалуу түтүн жашайт. Буга чейин аймактагылардын паспорттук каттоосуна байланыштуу маселе чечимин тапканы маалымдалган. Аймак жашоо үчүн кооптуу деп табылганын өзгөчө кырдаалдар башкармалыгынан кабарлашкан. Өткүрбек Рахманов, Замирбек Тойчубаев, Регион.